Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өлкө аймагындагы бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо жана чыңдоо аракеттери уланууда. Бул жолу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда УКМКнын Нарын облустук башкармалыгынын Ат Башы райондук бөлүмчөсүнө курулган жаңы имараттын ачылыш аземи болуп өттү. Азыр эми өчүртө бул жерибиз ачылып атат. Мына Ат Башы районунда жакында мына салынып бүтөйүн деп калды. Ноокат району ачылат. Андан кийин Каракулжа районунда ошондо эле ачып атабыз. Жумгал районунда баштаганбыз, ал дагы эми эмдик жыл ачылат. Біз ушинтип отуруп Кыргызстанда, кыргыз мамлекетибиздеги бардык райондо, жерлерде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин иштөө шарттарын, жашоо шарттарын, тартиптерин түзүп беребиз. Бул бизге 2 жылдык убакыт керек, Кудай буйрса. Мына 1 жылда ушунчалык жумуштар аткарылды, эми дагы 1 жылдан кийин ушул жумуштар аткарылат. Бул маселелердин баардыгы эмне үчүн жасалып атат? Муну өзүңүздөр жакшы билесиздер. Иштөө шартың болбосо, иштегенге мүмкүнчүлүгүң болбосо, же жашоо мүмкүнчүлүгүң болбосо, канчалык аракет кылсаң дагы ишиңдин натыйжасы аз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушул жагына көп көңүл бурайлы деп материалдык техникалык базабызды чыңдоо боюнча канчалаган мына жаңы машиналарды алып келип атабыз. Азыр 100га жакын жаңы машина алып келдик. Бардык машиналарыбыз баягы базарда же колдон алган эмес, именно заводдон чыккан боюнча жаңы машиналарды алып келип тапшырып берип атабыз. Элге журтка керектүү пайдасы тийген имараттардан болсун, Кудай буйрса, республикада бардык аяктар ушул болгон. Рахмат сизге. Балдар эми жана айтты, ток иштеш керек. Страной отдача. Жана коррупцияда атат, коррупция менен күрөшкөлө. Алдыңкы убакта УКМКнын дагы бир катар бөлүмдөрүнө жаңы имараттарын пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Айбек Исабеков, Регион.